Биз досторубуз бир жерде чай ичип отурганда тамашалашып бири-бирибизди кемсинтип коебуз. Бирок эч ким капа болбогондой сезилет. Анткени мен жөнүндө айтылса да мен капа болбойм, ошол жөнүндө бир аз айтып берсеңиз дейт. Туура, бирок шарият бизге бир нерсени үйрөтөт экен, чектен ашпагандыкты. Эми ал деле ар бир адамдын башында бар, туурабы? Жора жолдоштору менен отурганда аябай тамашалашып, кээде ушундай чектен ашып, личность деп коет, адамдын аброюна шек келтире турган нерсе айтылып кетет. Ошол кезде кызыл чекке ашып кетпеш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан баары мен баш болуп үлгү алышыбыз керек. Кана ямзаху юмазиху, тамашалайт эле, досторунун көңүлүн алат эле, бирок бил хак, акыйкат менен шариаттын уруксат берилген чектен аттап кетпей. Чек бар, ошол чекти карманыш керек. Бул чекти ушуга чейин тамашалап, биягы кызыл жанып баштады, кой деп, ошол жерден кайтпаса, эртең ошол достор кас душман болуп калат. Шариятта эреже бар, досуңду дос деп баардык сырыңды айта бербегин, эртең кас душманың болуп калат. Душманың деп баардык нерсени аны жаман көрө бербегин, эртең дос болуп калат дейт. Бөлөк бир сөзүндө пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Зур гиббан таздат хуббан". Дос менен өтө тез эле байма-бай кездеше бербе, убакыт өткөрүп сагынып мамиле кылып тур, ортоңордогу достук көпкө созулат дейт. Демек бул эмнеден кабар берет? Сиздин сурооңузга бул хадистин кандай тиешеси бар? Аралыкты уруксат берилген чекти сакташ керек, болбосо достук кастыкка айланып кетет деген. Тамаша чеги менен. Шайтан ушундай иштеп калат азыркы убакта, достукта туруктуулук кетип атат мына. Туруктуулук кетти жашоодо, үй бүлөлүк жашоодо, мамлекеттик деңгээлде. Кээ бир бузуку ниеттүү адамдар бар, мамлекеттин тынчтыгын бузуп, биз бийликти алсак дегинсек деп. Кудайдан коркуш керек ушул адамдар. Бизге туруктуулук керек. Антпесе көнүгө албайбыз. Личный, жеке амбицияңызды кое туруңуз. Кудайым берет. Ким татыктуу болсо Кудайым ат чыгып коет. Кайсыл, мисалы, жөнөкөй эле бир нерсени айтайынчы мен. Мектеп директорлугуна ат салышып, аброюңузду өчүрүп, арам жол менен болсо да барганда эйтеп болуңуз. Тактыктуу болсоңуз Кудайымыз алып келет. Сөзсүз мектепте өнүктүрүү үчүн директор болушуңуз шарт эмес. Сырттан туруп деле өнүктүрө берсеңиз болот иншалла. Туруктуулукту Кудайдан суранышыбыз керек, ошондо биз өнүгөбүз. Ошон үчүн шайтан ушундай иштейт. Азыр сиз сөздү көтөрөм деп атасыз, эртең барганда азыр шайтан ушундай тез иштеп калган. Барганда жана оюңузга салат. Жанагы минтпедиби? Демекте ой кете баштайт да. Ошон үчүн тамашанын чегин сактаган жакшы. Эми туура Шейх Закария Кандахлави деген чоң алым бар, Индия, Пакистандан чыккан. Ошол киши Хаятус Сахаба, сахабалардын өмүр баяны деген китепте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жана сахабалардын тамашалаганы деген бөлүмдө шунчалык тамашалайт эле дейт. Дарбыздын данектери бар го, өсүмдүктөрдүн. Ошо менен бири-бирин аты ойнойт эле дейт. Элестет, шунчалык ойнойт эле. Сырттан караган адам шундай деп ойлойт эле, балам өзү деп. Бирок душмандар бастырып келгенде, эркектик менен талап кылынганда, алардан дагы эр жүрөктүү манасты таба албай калат элем дейт да. Чеги менен кармалган жакшы. Хайрул умур авсатуха. Ар бир нерседе орто кармалат.